Саламатсыңарбы кымбаттуу достор. Өткөн сабакта биз сиздер менен максат тууралуу кеп кылганбыз. Андан соң биз сиздер менен көйгөйдү аныктаганбыз, көйгөйдү анализдегенбиз. Эми болсо максатка жетүү үчүн эмне кылуу зарыл? Максатка жетиш үчүн кандай жолдор бар? Бул негизги суроого биз жооп беришибиз керек. Ушул негизги суроонун жардамы менен биз долбоордун милдеттерин иштеп чыгабыз. Милдеттердин жардамы менен биз максатыбызга жетебиз. Канчалык биз милдеттер так болсо, канчалык биз милдеттерди так аткарсак, ушунчалык биз максатыбызга ийгиликтүү жетебиз. Милдеттерди койгондо биз сөзсүз максатка таянып милдет коебуз. Мисалы үчүн биздин максатыбыз Орусиядагы коопсуз жумушка кирүү үчүн Жалал Абад шаарындагы 25-45 жаштагы 30 мигранттын 3 айлык кыска мөөнөттөгү тил жана кесиптик курстар аркылуу кесиптик жөндөмдөрдү жогорулатуу. Бул биздин максатыбыз. Эми ушул максатыбызга жетиш үчүн биз милдеттерди иштеп чыгабыз. Кайсы милдеттер ушул максатка жетүү үчүн жардам берет? Ойлонуп көрөйлү. Эми ушул биздин максатыбызга жетүү үчүн 3 милдеттерди иштеп чыктык. Биринчи милдет. Жалал Абад шаарындагы 25-45 жаштагы 30 мигрантты 3 айдын ичинде орус тил курстарды окутуу. Экинчи милдет. Жалал Абад шаарындагы 25-45 жаштагы 30 мигранттын 3 айдын ичинде кесиптик курстарды окутуу. Үчүнчү милдет. Жалал Абад шаарындагы 25-45 жаштагы 30 мигрантты бир жуманын ичинде Орусиядагы коопсуз жумуштун кесепеттери жөнүндө маалымдоо. Ушинтип биз ушул 3 милдеттин жардамы менен максатыбызга жете алабыз. Максатка жетүү үчүн биз бир нече милдеттерди коюп чыгышыбыз керек. 1 же 2 милдет менен биз максатыбызга жете албайбыз. Ошондуктан 3төн кем эмес милдет болуш керек. Милдеттер булар натыйжанын сериясы. Алдыга коюлган көйгөйдү чечүүгө же максатка жетүүгө багытталган. Милдеттер кандай болуш керек? Милдеттер биринчиден конкреттүү болуш керек. Экинчиден убактысы чектелген, өлчөгү алынган, реалдуу ашырууга болгон аймактыгы чектелген болууга тийиш. Милдеттер булар натыйжа, процесс эмес. Милдеттерди жазып жатканда биз баяндоо процесс, баяндоо сөздөрдөн алыс болушубуз керек. Анан кийин көбүнчө аяктоочу, бүтүрүүчү сөздөрдү иштетишибиз керек. Эми достор, сиздерге практикалык тапшырма. Командаңыз менен максатка таянып, максатка жетүү үчүн бир нече долбоордун милдеттерин иштеп чыгасыздар. Эгерде сиздерге мен тараптан кошумча консультация керек болсо, же суроо болсо, менин WhatsApp аркылуу байланышсаңыз болот. Барыңарга ийгилик каалайм, көрүшкөнчө.